Men özü organda işlegen burada. Militsiyada işlegen, militsiya kızmatkerinde. Aylık alçım, 15.000 aylık alçım, $400 bonus berçiyor Rusiyadan. Oşol uçurlarda menin gelinçeklerim namaz okuytele. Gelinçegim özü bana ekinci masturat alıp berip, çoğu yaşap, baldarım medreselerde okutup, hareket kılıp жүрgöm. Anam davatqa da çıkıp жүрdüm, tınbay. İşte namaz okup жүрüp. Anam oşol uçurlarda köp mende gezikti, janagı davatçı baldarı menen çay içkende, üygeki çayga çıkırganda bunun tamagı şupka, köbünçe haram menen baldarım bagıta, jalakazı tiyet. Bundan başkası bardığı şupka dep neme kılgandan kanday kılcı bolat dep yol izdep жүрüp. Anam en jakşı görgön nerseni kurbançılık kılışın gerek degende men jumuştu kurbançılık kılgam. Jumuşka gelip начальникке кирип мен иштесем болбойт экен, арам экен бул жумуш деп мен жумуштан чыгып кеткем. Жумуштан чыгып ошол бойдон андан бери мына 7 жыл өтүп кетти. Аябай кыйналдык, Россияларга барып келдим, башка болду. Бирөөлөр арыз жазып отуруп камалыкта чыктым. Анан эми мен сурайын деген келин, ошондон кийин баягы ишим жакшы жүрүшпөй, балдарымы медреселерде окута албай калдым. Келинчектерим ушу азыр базарда тамак ташып, жанагы столовойлор идиш жууп, эптеп тирилик болуп атат да. Ошол тиги таксырлардын айткандыгы туура беле, кандай кийин дагы карызга батып кеттим, жумуштан кеткенден. Анан мен неме кылсам, даватка чык, эми 4 айга барып кел деп келишти. Жок дегенде, 4 айлыкка даяр болуп калды. Анан мен карызым көп, бара албайм десем, баягы эми эркек деген мындай болуш керек, андай карызыңыз Алла уткарат бар дей бергенден барбай койгон да көп. Анан бардыгы менден кабар албай кайра ошол бойдон эми эркек деген мындай болуш керек, андай болуш керек деп мындай сөздөр болгон да. Мен ошондон азырга чейин түшүнбөй жүрөм да, эми адашып калдымбы же башка маскат менен башка жака кетип калдымбы түшүнбөйм да ачык. Ошону сизден сурайын дегем. Рахмат, бир тууганым, сөзүңүз бүттүбү? Мен жооп берейин. Эгерде сиз органда иштеп, милицияда иштесеңиз, эгерде мамлекеттен 15.000 сом айлык алсаңыз, анан Орусиядан келген помощь, бул да мамлекет берген акча, $400 алып аткан болсоңуз, булардын бардыгы мен арам деп айта албайм. Булар адал, анткени мамлекет коргой турган милиция керек сөзсүз түрдө. Милициялардын жумушун мен өтө урматтайм, сыйлайм. Эгерде булар болбосо анда кандай гана бузукулар болуп кетмек. Мисалы үчүн ушунча гай туруп, адамдар канча авария болуп атат. Эгерде буларды көбөйсө, демек азаят. Анткени Кудайды тааныбаганда ошо Кудайдын кулдарынан коркот деген сөз да. Анан кийин многу милицияны алгачкы ирет Азирет Умар тапкан шурти деп, ошол жанагы аскер кызмат кылып, милиция кылып, ошол аскердин да тартипти карай турган кылып. Ошондуктан тиги айткан таксырлардын сөзү туура эмес, булар билими жок айткан. Алар туура жолдо, бирок өздөрүнүн билими жок болгон себептен туура эмес айтып алган. Эми бир убакта адамдар ошондой эле, урматтуу бир тууганым. Мен ошон үчүн мага келген адамдарга эч бир жумуштан кет деп айтпайм, балким иштеген жериңде жакшылыктын үрөнү сеп деп айтмакмын. Ошондо бир илимдүүрөөк молодон сурасаңыз, алар сизге туура жооп берген болот эле. Мына милиция кызматын иштеп аткан жакшынака жигиттерибиз эле ошол иштен кетип калып кийин өкүнгөндөрү бар. Иштен кетпеш керек, ал орун бош калбайт. Сиз кетсеңиз башка бир жаман адам келсе, демек коомчулукка зыян болот деп мен айтат элем. Ошон үчүн жок, алар айткан сөзү туура эмес, анткени булар сабатсыз, илимсиз адамдар. Ошолордун илимдүүлөрүнө сурасаң, сизге таптакыр бөлөкчө жооп айтпак, урматтуу бир тууганым. Эми мындан ары сабыр кылыңыз, бардык ордуна колуңуздан келсе, анда кайра ошол жумушуңузга кирип иштесеңиз жакшы болмок, урматтуу бир тууганым. Кудай таалам күч кубат берсин, ден соолук берсин. Айта турган маселе бул илимий маселе, диний маселени сураганда даватка чыккан адам эле баарын билип калбайт, балким ошол дин илимин алган алымдардан сураш керек. Намаз окуп аткан адам бул молдо деген сөз эмес. Азыр көптөр эле молдо дей берет го. Молдо арагы чыбалдана молдо мындай. Жок, даватка чыкса, намаз окуса, сакал койсо, бул өзүнүн ишин кылды, мусулманчылык милдетин гана аткарды. Анан эми тигинде болуп аткан атайын илим алып, дин алып, медресе көргөн, таалим көргөн адам болсо, ошондо маселе сурасаң, ошол сизге тагыраак айтып берет. Демек, урматтуу бир туугандар, ушул маселеге эмне аракет кылыңыздар. Анан дагы бизде бир алыстан келген суроо бар экен. Москвада улгайган орус эне чокунуп кайыр сурап,
сурап турат, ошол чокунган орус энеге тыйын берсе болобу дейт. Албетте эгерде колуңуздан келсе ким болгосун берсеңиз боло берет, бирок берип атканда сиздин мусулман экениңизди билип ошол аркылуу бир динге келе турган болсо, динге бир дават иретинде мындай бир кыймыл аракет же бир сөз кошуп койсоңуз, мындан дагы жакшыраак иш кылган болор элеңиз.